Салам достор, окуу жылы башталганы биздин YouTube каналга дагы, менин жеке баракчаларыма дагы сейлеже. Менин балам таптакыр эчтекени каалабайт. Менин балам окууга таптакыр кызыгуусу жок. Телефондо эле отурат. Оюнун баары оюнда же оюнун баары Instagramда же болбосо Twitterде отурат деген ата-энелерден көптөгөн арыздануулар түшүп атат. Анан албетте бул темада сөзсүз түрдө чакан видео чыгарууну туура көрдүм. Деги эле эң биринчи кезекте ата-энелердин ушул сүйлөмүнө кайрылып көрсөк, балам таптакыр эч нерсеге кызыкпай эле, баламдын эч нерсеге каалоосу жок деген кабардын ичинде эле көп туура эмес маалыматтар жатат. Анткени тирүү адамда, анын үстүндө биздин балдарыбыз да таптакыр эч нерсеге кызыкпоо деген болбошу керек. Болбойт дагы. Албетте детская депрессияны эске албаганда бул нерсе болбойт. Бала сөзсүз түрдө бир нерсеге кызыгат, бала сөзсүз түрдө бир нерсени каалайт. Баланын сөзсүз түрдө өзүнүн дүйнөсү бар. Бирок бир проблема ата-эненин биздин каалообузга туура келбейт. Же болбосо биздин күтүүлөрүбүзгө туура келбейт. Ошондуктан биз дароо эле балдарыбызды эчтекеге каалоосу жок катары бир сүрөттөмө берип коебуз да. Баланын каалоосу телефонго бар. Бала ойногусу келип атат. Бала соц тармактарда болсо дагы башкалар менен баарлашкысы келип атат. Бала сырткы дүйнөгө багыт алганды каалап жатат. Ошол жерде лайктардан кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн маанилүүлүгүн, орусча значимость, өзүнүн керектүүлүгүн сезип атат да. Бала кайсы бир дүйнөдө жашап атат. Бирок биз каалагандай окууга кызыккан жок. Бул негизи эле бүгүнкү күндө көптөгөн ата-энелердин айбагандай чоң көйгөйлөрүнүн бири болуп атат. Бул албетте ар кандай буга себептер болушу мүмкүн. Акыркы убактагы онлайн окутууда кайсы бир деңгээлде өзүнүн ролун ойноп кетти. Бирок азыр биз чекесинен карай турган болсок, бир нерсени айтсам. Айланайын ата-энелер. Баланын мектептеги ийгилиги эч качан келечектеги ийгилигине кепилдик бербейт. Албетте мен муну менен балдарыңарды окутпагыла, таштап койгула, каалаган каалоосундай жашата бергиле деген жокмун. Бирок мектептеги баалар баланын келечегинде чоң роль ойноп, укмуш бир тагдырын чечип коючу орду жок да. Ошол себептен баланын баалары сиз ойлогондой болбой атса, муну трагедияга айланып, ушул нерсенин аркасы менен балаңызды басмырлап, ушул нерсенин аркасы менен балаңыздын инсандыгына, балаңыздын сезимдерине бир доо кетирбеңизчи, сураныч. Анткени көптөгөн ийгиликтүү адамдардын мектептеги ийгиликтерин карай турган болсоңуз, кызыгып эле, же болбосо өзүнө барып туруп, мектептеги бааларыңыз кандай эле? Эң акылдуу адамдардан барып туруп сурасаңыз, таң калыштуу жооп угушуңуз мүмкүн. Мен ошондой адамдардын бир нечесин билем. Мектепте 3-кө окуган, мектепте эң тентек болгон, мектептин бир революция кылып, төңкөрүш кылып, ушул бала кетсе болот эле, ушул кыз тажатты деген балдар, кыздар көптөгөн ийгиликтерге жетип, кыргыз элинин деги эле коомго көптөгөн салым кошуп атканын байкоого болот. Ошондуктан бул нерсени жашоонун бир укмуш тагдырды чечүүчү сферасы катары карап албаңыздар, албетте. Анан деги эле балада биз өзүбүздүн эмоционалдык бир тынчсызданууларыбызды, өзүбүздүн балабызга кошкубуз келип жаткан инвестицияны, каалоолорубузду көбүрөөк башка жака инвестиция кылсак, балабызды көбүрөөк башка нерсеге, башкача айтканда, биз балабыздын алсыз жактары эмес, күчтүү жактарына фокус кылып туруп, күчтүү жактарына инвестиция кылсак болот. Бизде эмне үчүн тынчсыздануу көп? Анткени биз балдарыбызды тааныбайбыз. Биз балдарыбызды билбейбиз. Биз балдарыбызга байкоо жүргүзбөйбүз. Биздики эптеп эле курсагын тойгузуп, бир крутой мектепке берип коюп, анан укмуш гаджетти алып берип койсок, бүттү, бул жагыбыз сооронуп калат дагы. А бирок чындыгында балабыз эмне каалап атат, кандай күчтүү жактары бар? Мисалы, менин тренингтеримде балдарыңардын кандай күчтүү жактарын билесиңер десем, ишенип койгула. 99, коркпой эле айтам, 99% ата-эне баласынын эмне жакшы көрөт, эмнени жакшы кылат, кандай мүнөзүндө кандай өзгөчөлүктөр бар, келечекте эмне жөнүндө кыялданат биле бербейт тилекке каршы. Билбейм. Кантип шыктандырасыз десем, молодецтен башканы айтышпайт да. Ошондуктан бизде тынчсыздануу көп. Анткени биз балдарыбыз жөнүндө бир картинаны түзүп алганбыз. Ал биздин билим берүү системасы менен тыгыз байланыштырып алганбыз дагы. Анан ичибизде дайыма тынчсыздануу. Негизи албетте баланын окууга
кызыкпай калышына бир нече себептер болушу мүмкүн. Балким баланын болгон интеллектуалдык ресурсу же болбосо интеллектуалдык жөндөмдүүлүгү төмөн. Кээ бир балдар канча аракет кылып жер тепкилесе дагы табиятынан окуучу эмес алар. Алар физика, химия, математикада формулаларды көргөндө көздөрү күйбөйт алардын, түшүнүп атасыздарбы? А бирок алардын көздөрү күйө турган, алардын дегдеп турган башка нерсеси сөзсүз түрдө бар. А сиз эмнегедир ойлойсуз, жок ал бүгүнкү күндө математика, английский, тарых бул деген билиши керек деген сыяктуу күтүүлөр менен биз көбүрөөк балдарыбыздын чыныгы таланттарын көмүп салып аткан учурларыбыз өтө көп кездешет. Мисалы, көп учурда баланын мектепке кызыкпай калуусу өспүрүм куракка туш келет. Кубана бериңиз, анда сиздин балаңыздын өспүрүм курагы нормалдуу жүрүп жатат дегенден кабар алсаңыз болот да. Балаңыз мындайча айтканда психикасы, балаңыздын физикалык жактан, моралдык жактан жакшы өнүгүп атат. Балаңыз тирүү, жакшынакай инсан деген кабар берет. Анткени өспүрүм бала өспүрүм кезинде балага мугалимдиге караганда, балага ата-энеге караганда өзүнүн чөйрөсү жогору турат. Муну баарыбыз эле көбүбүз билебиз. А эгер чөйрөсүнө кошулуш үчүн, ошактан абройго ээ болуш үчүн эки алып коюш керек болсо, без проблем. Эки алып коет. Чөйрөсүнөн бир орун табыш үчүн, ошол жерде өзүн керектүү сезиш үчүн бир массалык күрөшкө, драка, массовая драка деп коебуз, аяка барыш керек болсо барып коет. Ата-энесинен корксо да барып коет да. Демек, өспүрүм куракта чөйрө дагы өтө маанилүү. Мисалы, кээде биз мектептин баалуулуктарын, мугалимдин баалуулуктарын карабай туруп эле балдарыбыздан жакшы окууну талап кыла беребиз. Балким ал мектепте баалуулук кайсы бир деңгээлде интеллектуалдык өсүү эмес, балким спорт, же болбосо ал жерде көбүрөөк салт санаалар биринчи орунда турат дегендей. Эгер сиз балаңызды кайсы чөйрөдөн көрүп атсаңыз, демек ошондой чөйрөдө мектепке алып барганга аракет кылыңыз. Мугалимдерден себебин издеп көрүңүз. Эгер үйдө китеп окубайт деп атсаңыз, анда үйүңүздүн комнаталарын айланып, бөлмөлөрүндөгү эле бир бурчуңузда китепкана барбы, көңүл буруңуз да. Же өзүңүз китеп окуйсузбу, көңүл буруңуз. Деги эле балаңызды китепкана дүкөнүнө, китепкана эмес, китеп дүкөнүнө киргиздиңиз беле. Анткени биз балдардан өзүбүз кылган нерселерди талап кылганга эч кандай укугубуз жок. Биз китеп окуганды жаман көрсөк, албетте, 5 кол тең эмес, кээ бир балдар ата-энеси китеп окубаса да өздөрү кызыккан учурлар бар. Анткени бир мугалим, достору жашоосунда чоң роль ойноп кеткен учурлар бар. Ошондуктан ушул нерселерге дагы көңүл бурабыз, урматтуу ата-энелер. Кыскасы жыйынтыктап айта турган болсок, достор, үй бүлө бул биздин балдарыбыздын жашоосунда кандай гана жолу болбой калабы, кандай бир ийгиликсиздиктерге туш болобу, ошол нерсеге вакцина кыла турган. Азыр вакцина аябагандай актуалдуу тема болуп атат, бирок вакцина против неудач, орусчасын айтканда, ийгиликсиздикке каршы вакцина ала турган бир жер бул үй бүлө. Эгер биз үй бүлөдө балам бул жашоодо үйдө болот, ылдый болот, бирде жигит төө мүнөт, кыргыз элинде жакшы макал бар. Бирде жигит жөө жүрөт деген нерсени балабызга сиңирсек, анда ал келечекте, мындайча айтканда, жашоодо сөзсүз түрдө өзүнүн ордун табат. Анда эмесе сизге ата-энелик акылмандуулук.